Сыңар урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабагыбыз окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн 9-класстар үчүн. Окуучулар, төмөнкү сүйлөмдөргө көңүл бургула. Бул сүйлөмдөрдөн багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдөрдү тапкыла. Дыйканчылык көп болсо, жердин гүлү ачылат. Жол тайгак болгондуктан ат чабыш болгон жок. Тапсаңар, биргеликте аныктап көрөлү. Дыйканчылык көп болсо, багыныңкы байланыштагы сүйлөм. Жол тайгак болгондуктан, мында дагы багыныңкы байланыштагы сүйлөм. Демек, силер менен биргеликте багыныңкы сүйлөмдөрдү аныктап алдык. Багыныңкы сүйлөм жыйынтыктуу ойду билдире алышпай, баш сүйлөмдүн ар түрдүү кырдаалын билдирген бөлүгү багыныңкы сүйлөм деп аталат. Кана эмесе, окуучулар, бул учурда да биргеликте багыныңкы сүйлөмдөрдү таап көрөлүчү. Кубанычы койнуна батпай, ал дагы сыймыктанып келе жатыптыр. Зоолору күмүш кымкап кийгенсип, алай тоолору асман терейт. Өрттөй көзү кызарып, өрттөй мойну узарып, токтоп тура калганы. Кана эмесе балдар, бул сүйлөмдөрдөн багыныңкы сүйлөмдөрдү аныктап көрөлү. Кубанычы койнуна батпай, зоолору күмүш кымкап тийгенсип, көзү кызарып, мойну узарып. Бул багыныңкы сүйлөмдөр өзүңөр байкагандай сыпат багыныңкы сүйлөм. Демек, бүгүнкү өтө турган темабыз сыпат багыныңкы жана салыштырма багыныңкы сүйлөмдөр. Сыпат багыныңкы сүйлөмгө көз каранды болсо да, баш сүйлөмдөгү ойдун ар кандай абалын, сыпатын билдирет. Кантип, кандайча, кандай деген суроолор берилет. Мисалы, кулжадай көзү кызарып, болжоосуз күлүп тайтору болбой чуркап алыптыр. Бул жерде суроо кантип кулжадай көзү кызарып. Бирөөнүн үнү чыгып жаткандай Алтынай селт эте түштү. Багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу төмөнкүдөй мүчө менен аяктайт. Башкача айтканда, сыпат багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу. Чакчылдын ып бай мүчөсү менен, мисалы, кубаныч койнуна батпай, ал дагы сыймыктанып келе жатыптыр. Бул жерде багыныңкы сүйлөм баяндоочу кубаныч койнуна батпай. Нурматтын кара чаар өңү сурданып, заардуу сөздөрү чыга баштады. Бул сүйлөмдө Нурматтын кара чаар өңү сурданып. Экинчиси кансып мүчөсү аркылуу. Ортобузда эч нерсе болбогонсуп, Данияр мурдагыдай эле бир сырдуу токтоо. Бул учурда ортобузда эч нерсе болбогонсуп, багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу менен кансып мүчөсү менен аяктап жатат. Салыштырма багыныңкы сүйлөм. Салыштырма багыныңкы сүйлөмдө баш сүйлөмдөгү ой салыштыруу маанисинде колдонулат. Аларга кандай, эмне болгон сыяктуу, эмне болгондон бетер деген суроолор берилет. Мисалы, килем төшөп койгондой, жердин бети түркүн гүлдөр менен кооздолгон. Багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу төмөнкүдөй мүчөлөрдөн түзүлөт. Атооштуктардын кан формасы дай мүчөсү уланат же жандооштор кошулуп айтылат. Башкача айтканда, сыңары, сыяктуу, шекилдүү, беттер жандооштору кошулуп айтылат. Мисалы, майрам болуп жаткан сыяктуу, туш-туштан музыка жаңырат. Шарттуу ыңгайдын са мүчөсү менен
Кандай деген сөз ал эми баш сүйлөмгө ошондой деген сөз кошулуп айтылат. Мисалы, уста кандай болсо, устаттык ошондой болот. Анда эмесе көңүлүбүздү машыгуу көнүгүүлөрүнө бурайлы. Бул учурда сыпат багыныңкы жана салыштырма багыныңкы сүйлөмдөрдү тапкыла. Улууларды кандай сыйласаң, кичүүлөрдөн ошондой сый көрөсүң. Экинчи сүйлөм. Түн жаратылыштагы нерселердин баары салкын абага көчөлүп уйкуда. Акырын басып ажар үйдөн чыкты. Ушул кезде алтын бууга боелуп, чыгыш жактан ай көтөрүлдү. Үчүнчү сүйлөм. Кайың ыйлап, талыйлап, журттун баары ыйлап. Төртүнчү. Жаман жолдоштун таасири кандай болсо, жаман китептин таасири ошондой. Машыгуу көнүгүүсүндө сыпат багыныңкы жана салыштырма багыныңкы сүйлөмдөрдү табуу болду. Биргеликте табайлы. Биринчи сүйлөмдө улууларды кандай сыйласаң, кичүүлөрдөн ошондой сый көрөсүң деген сүйлөмүбүз салыштырма багыныңкы сүйлөм. Ал эми экинчи сүйлөмүбүз түн жаратылыштагы нерселердин баары салкын абага көчөлүп, уйкуда акырын басып, ажар үйдү чыкты. Ушул кезде алтын бууга боелуп, чыгыш жактан ай көтөрүлдү. Бул сүйлөм сыпат багыныңкы сүйлөм. Кайың ыйлап, талыйлап, калың журттун баары ыйлап. Бул учурда сыпат багыныңкы сүйлөм. Жаман жолдоштун таасири кандай болсо, жаман китептин таасири ошондой. Бул сүйлөм салыштырма багыныңкы сүйлөм. Бүгүнкү теманын негизинде үйгө берилүүчү тапшырма. Төмөнкү берилген сүйлөмдөрдөн баш сүйлөмдөрдү ойлоп таап, көп чекиттин ордуна жазгыла. Биринчи сүйлөм. Эгерде комузчу болгудай шыгың болсо. Экинчи сүйлөм. Жаз ай келгенде. Үчүнчү сүйлөм. Кыш канчалык катуу болсо да. Үй тапшырмасынын экинчи бөлүмү. Көчүрүп жазып, тыныш белгисин койгула. Алиман сүйлөп бүткөндө биз көпкө унчукпай отурдук. Тууган күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат. Ардактуу балдар, сабактарды жакшы өздөштүрүүгө аракеттенгиле. Урматтуу окуучум, кийинки сабакка чейин сак саламатта болгула.